Мурдагы сезондо Мадриддик Реал кыйынчылыксыз Испания чемпионатын жана Чемпиондор Лигасын жеңди. Бардык жеке беттештерде Карло Анчелоттин командасы жеңишке жетип, ал эми Хавиин тушунда Барселона клубу кризиске абалды эле. Бирок Ханс-Дитер Фликтин келиши менен команданын иши алдыга жылды. Азыркы учурда Барселона Реал Мадридтен 3 упай алдыга озуп, чемпионаттын сак башында жана Эл Классикого фаворит катары келе жатат. Ал эми бул Реал Мадрид үчүн пайда. Канцедо Родриго, Винисиус жана Мбаппе үчүлдүгү көрөрмандардын купулуна толорлук оюн көрсөтө элек. Бүгүнкү чыгарышта сиздерге командалардын күчтүү жана алыс жактарын, ошондой эле кызыктуу фактыларды айтып бермекчибиз. Чыгарышты аяна чейин көрүүнү сунуштайбыз. Реал Мадрид күчтүү жана алыс жактары. Карло Анчелоттин командасы жайында дүйнөнүн азыркы учурда эң мыкты футболчусу менен күчтөндү. Сөз албетте Килиан Мбаппе жөнүндө болуп жатат. 23 жашка чейин 2 жолу дүйнө чемпионатынын финалын ойноого жетишкен француз Реал Мадрид клубуна ПСЖ клубунан бош агент катары өткөн. Көрөрмандар Мбаппеден жогорку көрсөткүчтөгү оюнду күтүшкөн. Бирок азырынча чабуулчу Ла Лигада болгон 6 гол киргизүүгө үлгүрдү. Бул көрсөткүч Барселона чабуулчусу Роберт Левандовскиден 2 эсе аз. Чабуулда Мбаппеге көмөкчү Винисиус жакынкы арада мурунку сезондо Реалдын жеңиштерине кошкон салым үчүн алтын топтун ээси аталышы керек. Ошентсе да бразилиялык оюнчу да өнүгүү жолун эмес, 5 гол жана 4 голдук пас көзгө толуун көрсөткүч эмес, бирок ошентсе да андан көрөрмандардын үмүтү көп. Реал Мадрид сезондун алгачкы 10 турунда 7 жеңишке жетип, 3 жолу тең чыккан. Сезондогу жападан жалгыз жеңилүүсүн Чемпиондор Лигасында тартты. Тайпалык этаптын 2 турунда Карло Анчелоттинин оюнчулары франциялык Лилге жеңилди. Азыркы учурда Реал Мадридтин чабуулу Барселонаныкына караганда алсыз көрүнөт. Себеби Барселона 10 турда 12 голго көп киргизишкен. Ошентсе да Реал Мадридтин коргонуусу күчтүү десек болот, себеби Атлетико Мадридтен кийин эле турушат. Атлетико Мадрид 6 голго өткөрүп алса, Реал Мадрид 7 гол өткөрүп алган. Барселона күчтүү жана алсыз жактары. Ханс Фликтин жетекчилиги алдында көк кочкул түстүгүлөр өнүгүү жолунда. Команда 10 турдун бир гана беттешин жеңе алган жок. Башка жагынан айтканда 33 гол киргизген Барселона топ 5 чемпионатта лидерлик кылып жаткан учуру. Чабуулдагы Рафиня, Левандовски, Ямал үчүлтүгү 35 голдук аракет жасашкан. Барселона бир канча жаракат алган негизги оюнчулары бар экенине карабастан, көзгө толумдуу оюн көрсөтүп жаткан учуру. Негизги борбордук коргоочу Рональд Араухо декабрь айынын ортолорунда оюн талаасына кайтса, дарбазачы Марк-Андре Тер Штеген бул сезондо оюн өткөрө албайт. Лейпциг клубунан 35 миллион еврого келген Дани Ольмо жакынкы күндөр гана талаага чыкты. Ар бир 3 оюнунда испаниялык оюнчу голдук аракеттер жасоого үлгүргөн. Мурдагы сезондо жаракат алып, бир сезон бою ойногон Гави дагы оюн талаасына чыгат деп ишенебиз. Кызыктуу фактылар. Жуд Беллингем Ла Лигадагы мурунку сезондо Барселонага каршы 2 беттеште 3 гол киргизип, анын 2син акыркы мүнөттөрдө дарбазага багыттаган жана жеңиш алып келген. Акыркы 5 классикодо беттештин ар биринде жок дегенде 3төн гол кирет. Роберт Левандовски бул сезондо Ла Лиганын мыкты чабуулчусу, анын эсебинде 12 гол жана 2 голдук ассист бар. Барселона конокто акыркы 5 Эл Классиконун ар биринде Сантьяго Бернабеу стадионунда Реал Мадридке каршы гол киргизишкен.